атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи. Дисциплина: башталгыч класстарда окутууну уюштуруунун теориялык негиздери. Окутуучу Таштанова Кайринса Маматовна. Саламатсызбы эжеке? Кайтарым байланыш жасаган студент, педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн БКМ бюджет 3-8 тайпасынын студенти Мамашарипова Айзат Медербековна. Биздин бүгүнкү сабактын темасы башталгыч мектептин сабактарынын тарбиялоо мүмкүнчүлүктөрү. Бизге берилген тапшырмалар: сабактын тарбиялоо потенциалын ишке ашыруу, башталгыч класстардагы сабактардын тарбиялык мааниси, кенже мектеп окуучуларына класстан тышкаркы иштер аркылуу билим берүү жөнүндө түшүнүгүңүздү айтып берүү. Коомдо мектеп алдыңкы ролду ойнойт. Ар бир окуучу 60-70% өзүнүн күндүзгү активдүү убактысын 11 жыл ичи билим алуу жана өзүн-өзү тарбиялоо менен алектенет. Бул убакыт өсүү жана коомдошуу мезгили деп аталат. Мектеп турмушунда сабак негизги орунду ээлейт. Ар бир заманбап окуучу башталгыч класстарда, тактап айтканда, 1-класстан 4-класска чейин 4000ге жакын сабак окуйт. Бул сабактар ар бир окуучунун мүнөзүн, адаттарын, жүрүм-турумун калыптандыруунун негизги каражаты болуп эсептелет. Көптөгөн окуу китептеринин мазмуну сабакта тарбиялоо иштерин жүргүзүү үчүн мугалимге топ же бай материалдарды берет. Китептердеги тексттер авторлор тарабынан баланын курактык өзгөчөлүктөрүнө жеткиликтүүлүгүн эске алуу менен тандалып алынган. Башкача айтканда, 1-класстын материалы 4-класска оңой, ал эми 4-класстын материалы 1-класстар үчүн аябай эле татаал болуп, түшүнүүсү кыйын болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан авторлор баланын деңгээлине жараша темаларды тандап алып, китепке басып чыгарышат. Класста билим берүү: албетте окуучулар сабактын мазмунун үйрөнүшү керек болгон жакшы жана жаман мисалдар берилет. Эгерде тарбиялоо комплекстүү таасирин тийгизсе, анда ар кандай сабактын тарбиялоо потенциалы өтө жогору болушу мүмкүн. Билим берүү баарлаш стили, сабактын дидактикалык түзүмү, методикалык ыкмалар. Бул каражаттардын бардыгы оптималдуу тандоосу бул педагогикалык чеберчилик болуп эсептелет. Педагогикалык баарлаштын бардык стилдеринин ичинен педагогикалык колдоо стилин белгилеп өтсө болот. Анткени бул стилде мугалим окуучуну сүйөт, түшүнөт, окуучу кандай болсо ошондой кабыл алат жана жардам берет. Баланын жетишкендиктери башка билими күчтүү окуучулардын салыштырбай, өзүнүн жетишкендиктери менен салыштырат. Ошол учурда окуучу өзүнүн ийгиликтери менен кубанат. Сабакта методикалык ыкмалар ар түрдүү болушу керек. Мисалы, сабакта усулдук ыкмалар кайталануусу, окуу материалдарын бышыктоосу кызыктуу жол менен уюштурууга мүмкүнчүлүк берет. Оюндуу билим алууга оң мамилени калыптандыруу тарбиялоо усулу катары атаса болот. Сабакта тарбиялоону эсинен чыгарбоо керек. Сабак бул эки гана нерсе маанилүү көрүнгөн. Мугалим өз предмети боюнча мыкты адис, сабакта тартипти сактаган, окуучулар үчүн авторитет мугалим болгон. Билим берүүнүн формасы гана эмес, жакшы мугалим акылдуу, боорукер, түбөлүктүү нерсени эгип, түшүм үчүн жооп бериши керек. Башталгыч класстардагы сабактардын тарбиялык мааниси: окуу планынын мазмунун тарбиялоо потенциалын ишке ашырууга төмөнкүлөргө таянат. Ар бир сабактын жүрүшүндө билим берүү көйгөйлөрүн окутуу жана окуучунун инсандык сапатын өнүктүрүү милдеттери менен бирдикте чечүү. Окуучуларга чыныгы адеп акылактын үлгүлөрүн тартуулаган окуу материалынын мазмунун максаттуу тандоо, заманбап билим берүү технологияларын колдонуу жана сабактан тышкаркы убакытта окуучулардын өз алдынча чыгармачыл изилдөө иштерин уюштуруу. Сабакта жогорку тарбиялоо потенциалы биринчи кезекте мугалимге байланыштуу. Бул үчүн төмөнкүлөрдү эске алуу керек. Сабактын максаты: класстан тышкаркы иштер, дидактикалык сабактын структурасы, оптималдуу методикалык ыкмаларды колдонуу, билим берүүчү баарлаш стили, мугалимдин инсандык сапаты, билими, жүрүм-турум адаты, боорукердик, өзүн-өзү башкара билүү, окуучуга жардам берүү жөндөмү жана каалоосу. Окуучулардын эмоционалдуу түрдө сабакка ырастоо жөндөмдүүлүгү, предметке болгон кызыгууну тарбиялоо. Мугалимдин окуу материалынын мазмунунан кандайдыр бир элементтерди табуу, аларды таңгуулабай түшүндүрүү менен окуучуну тарбиялоо жөндөмү. Сабакты өз убагында бүтүрүү жөндөмү. Сиздер менен мен Мамашарипова Айзат болдум. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем.